Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн балдарга жазалган кылмыш туурасында сөз кылмакчыбыз. Биздеги конокторубуз менен тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын инспектору Бакыт Мажикеев агабыз. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын адиси Амангелди Сыдыбаев. Саламатсыздарбы? Баарыбызга маалым болгондой, мына акыркы 3-4 күндөн бери феминисттик маанайдагы жанагы аялдардын зордук зомбулугуна каршы аракеттер боюнча ууду кеп болуп атат. Эми биз болсо бүгүн балдарыбыздын коопсуздугу кандай болуп атат деп ошону улай эле биз балдарыбызга жасалып аткан кылмыштар, балдарыбызга жасалып аткан зордук зомбулук боюнча сөз кылалы дедик. Мындан 2,5 ай мурун акыйкатчы Токон Мамытов агабыз ушул Жогорку кеңештин жыйынында сөз кылды эле. Ушул быйылкы жылы айрыкча ушу балдарга жасалып аткан зордук зомбулук күчөп кетти деп. Андан бери 2,5 ай убакыт өттү. Андан берки маалыматты сизден уксак кандай болуп атат? Биздин азыркы ушу балдар үчүн жасалып аткан кылмыштын акыбалы жөнүндө маалымат берсеңиз. Жакшы суроо болду. Бул багытта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан үзгүлтүксүз иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Кыргыз алсак жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциялары бул коомдо жашы жете элек жаш өспүрүмдөргө карата жасалган ар кандай укук бузуучулук, кылмыштуулуктун абалы боюнча көзөмөл салып, ошол багытта иштерди өркүндөтүп иштеп жатышат. Бул багытта көптөгөн иш аракеттер азыркы учурда жүргүзүлүп атат. Өркүндөтүп атканына кандай токтолосуз? Бул иш чараларды күчөтүп атабыз. Буга чейин дагы башка интернет булактар аркылуу дагы ошо жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук, укук бузуучулукту алдын алуу максатында көрүлгөн чаралар жөнүндө баяндаганбыз. Бул багыттар рейдтик иш чаралар, бул алдын алуу максатында ошол эле орто жалпы билим берүү мекемелеринде, коомдук жайларда, коомдук жайлардын ичинен жанагы түнкүсүн интернет клубтарын текшерүү менен ошондой иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Булардын баягы бирден бир себептеринин бири болуп, бул жаш өспүрүмдөргө кандайдыр бир чоң адамдар тарабынан кылмыштуулуктун ар кандай түрлөрү, укук бузуучулук учурлары каттуу болбосун алдын алуу максатында. Мындан тышкары биз баягы жаш өспүрүмдөр менен иштөөнүн негизинде ата энелери менен дагы алдын алуу иштерин жүргүзүлүп жатат. Бул багытта эң негизги маселе бул талим тарбиянын берилиши бул үй бүлөдөн башталат. Ошол себептен баягы чоңдорго дагы, ата энелерге дагы баягы алдын алуу максатында иштер жүргүзүлүп атат. Бул багытта биздин министрлик демилгеленген ушул 2019 жылдын 28 августунда демилгеленген 703 атайын буйругу бар. Бул буйрук ошол ведомстволор аралык буйрук болуп эсептелет. Бул 7 башка ведомстволор кирет. Алардын ичинде билим берүү министрлигинен да өкүлүбүз келип отурат. Бияктагы кирген. Ошонун негизинде баягы жалпы билим берүү мекемелеринде жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы укук бузуучулукту алдын алуу максатында ата энелерге дагы ата энелер жыйналышы болгон учурда түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүү. Анда сөздү ушул жерден сиз улагыңыз, Амангелди мырза, билим берүү министрлиги тарабынан жасалып аткан иштер кандай болуп атат? Азыр бүгүнкү күндө ушул министрлик тарабынан, биздин билим берүү жана илим министрлиги тарабынан негизинен алсак ушул коопсуз чөйрө, коопсуз мектеп бул ушул Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясын, өнүктүрүү стратегиясын, 40-жылдарга чейинки өнүктүрүү стратегиясын ичинде да камтылган, ошого эле ылайык өкмөттүн программасында да бар. Ушунун негизинде, ушул коопсуз мектептин түзүү негизинде ошол багыттар, негизги
багыттар коопсуз мектеп дегенде эле биз бир эле авариялык мектеп же башканы түшүнбөшүбүз керек. Ушул багыттардын негизинен 4 багыттар каралган. Бул биринчи багыты психологиялык багытта коопсуздук, анан экинчи ушу информациялык багытта, үчүнчү физикалык багытта, анан экологиялык багыттагы коопсуздуктарда. Ошонун эң биринчиси бол ушу психологиялык багыттагы. Бул ушул жалпы билим берүү уюмдарында Кыргыз Республикасындагы ушул окуучулардын ошол мектепке баруудагы коопсуздугу, мектеп ичиндеги коопсуздугу боюнча камтылат да. Бул боюнча негизги биздин министрлик тарабынан негизги багытта иштер жүрүп жатат. Бул эң биринчи алсак ушул мектеп жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын коопсуздугу үчүн негизги багыттар болуп 3 тараптуу иш алып баруу бирден бир милдеттердин бири. Бул АТН, мектептеги мектеп жамааты, администрация, мугалимдер, ошол эле биргеликте окуучулар. Ушул 3 багытта бир тыгыз иштер жүргөндө, тыгыз иштер алып барылганда кандайдыр бир кылмыштуулукту алдын алуу, жанагындай зордук зомбулукту, коопсуздукту алдын алуу иштери жүргүзүлөт да. 4 багытты камтыйт турбайбы өзүнө? Коопсуз мектеп негизги 4 багыт, ошонун бир багыты негизгиси ушул болуп эсептелинет да, негизги багыттары. Ошону кайсы багыт менен алып барган ишиңиздер эффективдүүрөөк болуп атат? Эми азыр учурда бул боюнча жогоруда мына биздин ошо ички иштер министринин өкүлү айтып кеткендей, 7 ушул ведомство аралык министрликтер менен административдик ведомстволор менен биргеликте биргелешкен буйрук чыккан, ошонун алкагында иштер жүрүп жатат. Негизгилеринен бирдикте алганда ушул мектепте алсак, ушул мектептеги тарбия иштери боюнча директордун орун басары, социалдык педагогдор бар, андан сырткары ушул ички иштер министрлиги тарабынан бекитилип берилген ИДН кызматкерлери бар. Ушул менен тыгыз байланышта иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча негизги багыттардын бири эмне? Ушул ар бир жалпы билим берүү уюмдарында иш пландар түзүлгөн, жарым жылдык, айлык, жарым жылдык, жылдык иш пландар бар. Бул багыттын негизги пландары ушу кылмыштуулукту, зордук зомбулукту алдын алуу болуп эсептелинет. Ошонун алкагында бул жанагындай тобокел тобундагы окуучулар бул мектеп ичиндеги учетко алуу, ошол эле учурда ушул андан сырткары алсак, ушул жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандайдыр маданий спорттук иш-чаралар да кирет да, ушул пландарда камтылган негизги. Анан ушул багыттарда азыркы күндө иштер жүрүп жатат. Ар бир ушул жалпы билим берүү уюмдарында баягы класстан тышкаркы иш-чаралар өтүп атат. Мисалы алсак, спорттук иш-чаралар, маданий иш-чаралар кандайдыр бир. Бул ошол кандайдыр бир балдардын ошол окуу учурунда же болбосо окуудан сырткаркы мезгилдерде, мындайча айтканда баягы боштуктун айынан да кандайдыр иштер болушу мүмкүн. Ошон үчүн алдын алууда кандайдыр ошол иш-чараларга тартууда негизги максат. Урматтуу мырзалар, азыр сиздер экөөңүздөр тең жакшы иштер жүрүп атканы жөнүндө, аракеттер болуп атканы жөнүндө, аракеттердин жогорку деңгээлде жүрүп атканы жөнүндө сөз кылдыңыздар. Анан 2018 жылды 1368 кылмыш балдарга карата жазалган байланыштуу кылмыш катталганы жөнүндө статистикалык маалымат бар. Анан салыштырмалуу айтыңызчы, андай болсо быйылкы жылы кандай болду? Көрсөткүч мына жыл жыйынтыкталып баратат. Маселен бүгүнкү күнгө карата салыштырмалуу кандай болуп атат? Азыркы учурда саны азайдыбы же? Бул маалыматтар каяктан келген маалыматтар? Интернет булактарынан алынган. Бул ошол акыйкатчылын берген маалыматы боюнча. Так, бул багытта баягы буга чейин жүрүп жаткан иштерди айтылды. Бирок баса белгилеп айта кетчү нерсе бар бул жерде. Кыргыз Республикасынын аймагында жаш өспүрүмдөр багытында, жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун абалы төмөндөсү байкалууда. Бул ошол баягы маалымат, жалпыга маалымат каражаттары менен бирдикте баягы коомго терең таратуу маалыматтык иштер жүргүзүүнүн негизинде баягы төмөндөө учурлары катталууда. Мисалы, анын цифралар менен белгилүү бир цифралар менен аныктайбызбы анын азайып көбөйүп атканын? Баягы биздин ички статистиканын негизинде азыркы учурда азайып жатат. Ал эми баягы жалпы азаюу цифраларын бул интернет булактарына жылдын сиздердики боюнча эле айталычы? Жылдын жыйынтыгы менен берилет да. Азыркы учурда статистика боюнча төмөндөө байкалууда. Байкалып атат, э? Анда негизги азыркы балдарга жазалып аткан кылмыштуулуктун ичинен
жана сексуалдык зомбулук күч алып баратканы байкалып жүрөт. Жашы жете элек кыздарыбызга карата ушу чоңдордон жасалган. Ушунун саны кандай болду? Ушул кандай жагына барат? Бул багытта иштер жүргүзүлүп атат. Бул багытта алдын алуу максатында бул коомдук Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жете элекдер менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жерлерде жайгашкан башкармалыктардын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекция кызматкерлери тарабынан бул багытта алдын алуу иштери күчөтүлүп жатат. Себеп дегенде баягы ар бир республика боюнча азыркы учурда 515 атайын ушундай зордук зомбулуктарды алдын алуу максатында штаб түзүлгөн. Бул штаб ошол эле зордук зомбулуктун алдын алуу эмес, бул баягы миграция маселелерин дагы көзөмөлдөйт да. Бул жерге ошо жергиликтүү айыл өкмөттөрүнүн, ошо жергиликтүү мэриялардан баягы өкүлдөр катышкан. Буга баардык мамлекеттик кызматкерлери өкүл катары катышып, баягы жергиликтүү жерлерде кыдыруу иштери менен канча балдар баягы ата-энеси миграцияда, ошолордун жашоо шарттары кандай болуп атат? Сиз ошо азыр зордук зомбулуктун кандай орчунду, биздин коомдун орчунду жүрөгү өйкөгөн жагдайын сөз кыла баштадыңыз. Миграция маселеси бизде аябай курч бойдон калып атат. Чындап эле мигранттардын балдары кандай абалда болуп атат? Кантип алардын жашоосун өзгөртүүгө жасалып жатат аракет? Баягы бул багытта алгылыктуу иштер баягы айтып кеттим, жана цифраларды айтып, бул биз тараптан ошол жанагы жергиликтүү башка кызматтардын мүчөлөрү менен катышуусунда 257 миңден ашык үйлөрдү кыдыруу уюштурулган да. Бул ошол жаш өспүрүмдөр ата-энеси миграцияга кеткендерин аныктоо максатында, ошол эле учурда ошол туугандарынын же болбосо тааныштарынын үйүндө калган жаш өспүрүмдөрдүн жашоо шарты, билим алуусу, социалдык жактан кандай жашоодо жашап жаткандыгы тууралуу маалыматтарды чогултуу максатында да. Бул маалыматтарды чогултуп эле калбастан, бул боюнча дагы биз тараптан тийиштүү компетенттүү органдарга тийиштүү каттарды жөнөтүп атабыз. Ушундай бала ата-энеси биякта экен, бала бул жерде туугандарынын үйүндө экен, баягы кошумча көзөмөлдү талап кылат деген мааниде баягы кошумча маалыматтарды жиберип жатабыз. Ар бир мигранттын балдарынан эсеп чотун алып, фиксировать этип карап тура турбайсыздарбы? Амангелди мырза, ушул эле мигранттардын балдары билим берүү министрлиги тарабынан эмне өзгөчөлүккө ээ? Бул жерде негизинен алсак, жанатан жогоруда айтылып кеткендей, ушул миграциянын да таасири бар чындыгында. Ошол негизинде министрлик тарабынан бизде ошол негизинен педагог деген мектепте ошо бар, ошо социалдык педагогубуз ушул негизги ошо мектеп ичинде учеттор жүргүзөт, жанагындай алдын алуу, ошол эле учурда жанагы айта кетчү жанагындай тобокел топтору, ошонун ичинде да ошо миграциянын дагы сөзсүз түрдө ошо таасирлери болот да. Ошон үчүн ошол багытта иштер алып барылат. Анткени ошол жердеги жайгашкан атайын картасын түзөт, социалдык карта, мисалы ошол өзүнө тиешелүү мектептеги ошол аймакта балдардын анын мүмкүнчүлүгү, жашоо мүмкүнчүлүгү кандай, анын үй бүлөдөгү абалы кандай, мисалы ошол мектепке келгенде социалдык абалы боюнча мындайча айтканда, ошону ата-энелер менен биргиктикте же болбосо туугандарына таштап кеткен болсо туугандары менен иш алып барууда чоң иштерди алып барат да, негизинен алсак. Ошолорду алдын алыш үчүн жанагындай кандайдыр терс жактарга терс көрүнүштөргө барбаш үчүн ошол алдын алуу иштерин жүргүзөт. Ошол эле учурда эми баардык мектептерге жетиштүү деп айта албайбыз, бирок психологдор бар. Психологдор да мисалы окуучулар менен, же болбосо ата-энелер менен, педагогикалык жамаат менен дагы негизги иштерди жүргүзөт ушул багыттачы. Ошол багытта жанагындай иштерди алып барат, ушул негизги багыттар. Баягы биздин бул жерден дагы кошумчалай кетчү нерсе бар. Жаш өспүрүмдөрдү баягы
миграцияда жүргөн ата энелер эмес, баягы өзлөрүнүн ата энелери дагы жаш өспүрүмдөргө карата баягы терс таасир тийгизе турган жагдайдагы үй бүлөлөр болуп калышы мүмкүн. Андай терс таасиринен улам ошондой багытта да иштерди алып барып, азыркы учурда баягы ошондой үй бүлөлөрдү аныктап, 580ден ашыгыраак үй бүлө азыркы учурда аныкталган. Ошол 580ден ашыгыраак үй бүлө менен жашы жетелектер инспекциясынын жерлердеги кызматкерлери алдын алуу иштерин жүргүзөт. Бул жашы жетелектерден тышкары ошол ата энелер менен түзмө-түз баягы үйдө жакшы обстановканын болушун, шарттын болушун, баягы жаш өспүрүмдүн өсүшүнө кандайдыр бир психологиялык жактан терс таасирин тийгизбеген максатта шарттарды түзүү менен алдын алуу иштерин жүргүзөт да. Демек, ата энеси жанында болсо деле, болбосо деле баары бир баладагы көйгөй жаралып атат. Демек, анда салыштырмалуу айтыңызчы, ата энеси жанындагы балдар көбүрөөк жазап атабы же ата энеси алыста жүргөндөрдүкү басымдуулук кылып атабы? Бул жерден эми баягы бирдей эле болуп калат да кээ бир учурлардачы. Биз алдын алуу каттоосуна коюп, жеке алдын алуу иштери менен жаш өспүрүмдөр менен да иш алып барабыз. Ошол эле учурда жана сөз кылганда ата энелер менен да алып барабыз да. Анан бул баягы ошол жердеги кандайдыр бир окуянын себебине жараша жүргүзүлөт да. Зордук зомбулук, балага зордук зомбулук көрсөткөн чоңдорго кандай чара көрүлөт? Алар жөнүндө эмне каралган? Зордук зомбулук чаралары баягы буларды эң негизинен бул иштерди алдын алуу максатында биз быйылкы жылдын азыркы күнгө чейинки аралыгында 500дөн ашык өзүбүздүн кызматкерлерди окутуп үйрөтүү, семинар тренингтерден өткөздүк. Ошол эле зордук зомбулуктарды, жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук жана жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштуулукту алдын алуу максатында жана ошол учурларда баягы кандай иш аракеттерди жүргүзүү максатында. Ал эми бул боюнча биздин тергөө кызматтарыбыз бар. Ошол тарабынан эгерде зордук зомбулуктун баягы оордугуна жараша кылмыш иштери менен каралган. Кылмыштын түрү көбүрөөк болот да. Кайсынысы жанагы суицид дегенибиз бар. Кайсынысы басымдуулук кылып атат? Мен буга чейин дагы ошо маалымат каражаттарына берген маалыматтарды айтып кеткем. Азыр дагы кайталап кетейин. Ошол өз өмүрүнө кол салуу окуялары быйылкы жылы баягы статистика менен алып караганда бул дагы төмөндөдү да. Бул дагы ошол эле баягы сиздер тараптан ошо теле берүүлөрдөн, интернет булактарынан коомго жайылтуу менен маалыматты жайылтуунун максатында бул баардык көрсөткүчтөр төмөндөдү жагында. Амангелди мырза, ушул жашы жетелектердин, деги эле балдардын арасында кылмыштуулукту таптакыр токтотуп салууга күчүбүз жетеби? Таптакыр токтотуп салууга күчүбүз жетпеген күндө дагы кандай бир сиздердин ушу министрлик тарабынан эми бир белгилүү деген багыттар аныкталганбы? 100% жоюп салсак да бир кыйла кыскартууга мүмкүнчүлүк болот. Себеп дегенде ошол жана иш чараларды негизинде аткарса да, анан дагы бир ушул кошумча айта кетчү нерсе, биз жанагы коопсуз мектептин ичинде дагы ушул буга чейин мисалы адам жана коом предмети бар эле. Бул 9-10, 11 класста кирсе, ушул 19-20 окуучу жылдан тартып ушу 5 класстардын үйдө ушул сабак киргизилди да. Бул жерде ушул окуучулар өзүнүн укугун гана билбестен ошол эле учурда жоопкерчилигин, милдеттерин билүү максатында да баягы өзүнүн коомдо алып жүрүү эрежелери, ошол коомдо өзүнүн кандай алып жүрүш керек, кандай укуктары бар, ошол эле учурда кандай милдеттери бар, ошонун баарын маалыматтын жеткиликтүүлүгү ошол эле учурда окуу үйрөнүү максатында дагы бул предметтерге киргизилди да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул зордук зомбулук жанатан бери айтылып кетти. Ушул зордук зомбулук үй бүлөнүн таасири сөзсүз түрдө балага таасир берет. Ошол багытта мына ушул өкмөттүн 25 ушул зордук баланын укуктарын коргоонун 25 жылдыгына карата ушул өкмөттүн тапшырмасынын алкагында министрликтин ушул 26 ноябрда
буйругу чыгарылды. Буйрукка ылайык ошол иш пландар түзүлүп, ошо зордук зомбулуктун 16 күндүлүгү жарыяланды да. Мына ошого ылайык азыр жерлерде ар бир жалпы билим берүү уюмдарда иш пландар түзүлүп, учурда ошол зордук зомбулукту алдын алуу, ушул балдарга болгон мамиле, ушул кылмышка байланышкан ушунун баары ушул кылмыштуулукту алдын алуу максаттарында ушул негизде азыркы учурда акциялар жүрүп атат, флешмобдор өткөрүлүп атат жерлерде. Андан сырткары ачык тарбиялык сааттар, класстан тышкаркы иштер, спорттук, маданий иш-чаралар өткөрүлүп жатат да. Бул дагы биз ойлойбуз ушул бирден бир ушул жанагыдай жогоруда айтылып кеткен көйгөйлөрдү чечүүнүн бир багыттарын, негизги багыттарынын бири депчи. Балдардын укуктары жөнүндө мыйзамга кандайдыр бир өзгөрүүлөр же толуктоолор кириши зарылдыгы жокпу? Сиздердин ишиңиздерге ошо балдардын кылмыштуулугун, балдар жөнүндөгү кылмыштуулукту токтотуу үчүн жасап аткан күрөштөрүңүздөргө, аракеттериңиздерге эмне тоскоолдуктар бар? Азыркы учурда тоскоолдуктар деле жок. Анан жанагы буга чейинки суроого да кошумчалай кетейин, анан муну улап кетейин. Мектептерде, жалпы билим берүү мектептеринде, билим берүү тармагында иштеген адистерден тышкары дагы биздин жаш жетелектер менен иштөө инспекциясынын бирден кызматкерлери ар бир жалпы билим берүү мекемелеринде бекитилип иш алып барышат. Булар баягы белгиленген биздин ички иштер министрлигинин буйругунун негизинде белгиленген убакыттан белгиленген убакка чейин алдын алуу иштерин жүргүзүп, ошол эле учурда ар бир жалпы билим берүү мекемелеринде алдын алуу кеңештери түзүлгөн, баягы таптакыр жок кылууга болобу деген суроо болгонду. Алдын алуу кеңештери түзүлгөн. Эми бул кеңештин эң биринчи максаттарынын бири болуп, бул жаш өспүрүмдөр арасында жана айтылып кеткен кылмыштуулукту алдын алуу максатында түзүлгөн да. Бул максаты жаш өспүрүмдү аныктап эле анан аны жазалоо шарт эмес да, баягы тобокел группага коюп, ошол кеңешменин негизинде тобокел группаларга коюп, анан баягы алдын алуу иштерин жүргүзүлөт. Бул биздин жалпы билим берүү мектептеринде психологдор, социалдык мугалимдер бар. Баягы ошолор менен бирдикте биздин жашы жетелектер менен иштөө инспекциясынын кызматкери алдын алуу иштерин жүргүзүлөт. Ал эми азыркы учурда болсо биздин өкмөт тараптан жана ички иштер министрлигинин берилген буйруктардын негизинде баягы бизге жүктөлгөн милдеттерибизди аткарып келе жатабыз. Сиздерде ушу балдарга көбүнчө мугалим жакын болуп атпайбы? Мугалимдер, мектептин ролу чоң болуп атат. Анан балким ошол мектептин усулдары дейбизби, атайын программасынын алкагында балким ошол балдарга жазалып кетип аткан кылмыштуулукту токтотуп калууга бир кошумча бир атайын программа киргизилсе болобу? Сабактар дейбизби? Бул жерден окутуу, үйрөтүү, алдын алуу деп атпайбызбы жанатан бери? Ошол сабак катары эле дегеним го. Бул жерден дагы азыр сиздин суроосуна бир кошумчалап кетейин. Жаш өспүрүмдөрдүн багыты боюнча ошол жергиликтүү биздин буйруктун талаптарына ылайык ички иштер министрлигинин жергиликтүү жалпы билим берүү мекемелеринин администрациясына көмөк көрсөтүү менен иш алып барат да. Анан бизде билим берүү министрлигинде иштеп жаткан, жалпы билим берүүдө иштеп жаткан мугалимдердин бир белгилүү аймактары бар. Ошол жерде школго, мектепке келбей калган жаш өспүрүмдөр боюнча иш алып барышат. Ошол эле социалдык педагог, жанагы психологдор болуп, жеринде текшерүү иштерин жүргүзүшөт. Бул ИДН, коллективине барышат да. Бардыгы бир барып, ошол аныктап, кандай эмне болуп атат ошол жактарын, жеринде барып дагы ошо мала башчы жана квартальный ошол үй бүлө кандай турат, баласы сабакка катышуусу начар болуп атат же болбосо сабактан качып атат, буларда эмне көйгөй деген маселелер жаатында дагы баягы биргеликте иш алып барабыз да. Мен айтайын дегеним, жанагы тарбиялык бир атайын кошумча саат кружок дейбизби, ошондой киргизсек бул мектеп программасында кружоктор бар. Бул кружоктор негизинен алсак маданий иш-чаралар боюнча, мисалы маданий кандайдыр бир маданий тарапта, анан спорттук тарапта кружоктор бар. Кылмыштуулук боюнча жанагы терс окуяларга
бар турбу үчүн Кружоктордо ийримдер дагы ошол окуучулардын класстан тышкаркы учурларда баягы сабактан сырткаркы учурда бош калбаш үчүн да. Бул негизинен эле окуучу өзү бош болсо эле кандайдыр нерселер болушу мүмкүн да, бул кооптонуу. Ошон үчүн класстан тышкаркы иштер бар. Бул ийримдер, кружоктор. Андан сырткары алсак, мен жана жогоруда айтып кеттим, адам жана коом предмети. Андан сырткары алсак биз ушул баштагыч класстан тартып жогорку класстарга чейин ушул жылына жалпысынан аны 560 саат түшөт. Жана турмуш тиричилик, коопсуздук негиздери деген сабак бар. Бул турмуш тиричилик, коопсуздук негизинин ичинде болгон ошол өзүлөрүнүн коопсуздугу боюнча болгон сааттар камтылган. Ошол эле сааттар айрым предметтерге интеграцияланган, айкалыштырылган. Анан бул негизги сабактар. Андан сырткары ар бир мектепте ушу класс жетекчилер бар, ар бир класстын класс жетекчилери тарбиялык сааттар берилген. Мисалы жумасына 1 сааттан тарбиялык сааттар бар да. Бул тарбиялык саатта ошол багытта окуучуга кандай керектүү жанагындай маданий, нарк насил тууралуу болгон темалар камтылганда, бул ушул жылдык планда түзүлүп бекитилет. Кадимкидей класс жетекчинин тарбиялык журналы болот. Ошол тарбиялык журналдын негизинде жылдык бекитилип, бул дагы кандайдыр бир ошол класс жетекчинин ошол эле учурда мектепте соц педагогтун ишинин жыйынтык рейтингтери ошонун негизинде чыгарылат да. Мунун баары келип ошол жана жогоруда мына бул жерде ички иштер министрлигинин өкүлү айткандай, ушул биргеликте ИДН кызматкерлери деп атпайбызбы, ошол кызматкер, социалдык педагог, андан сырткары тарбия завуч, тарбия иштери боюнча орун басар, жана уюштуруучу да. Уюштуруучу деген жана маданий, ошол эле учурда спорттук иш-чараларды уюштуруучу, ушул болуп, психолог болуп ушул негизги иштерди алып барат да. Өзүнүн тиешелүү жана участогун, микроучастогун. Баятан бери ушул балдарыбыз үчүн жасалып аткан иштин баарын тең чечмелеп айтып атабыз. Бул буга чейин айтылып келген нерсе, дагы жаңылыгы жөнүндө маалымат берип атабыз. Анан бир маселе болуп атат. Азыр бизге балдарыбызды тарбиялоого тоскоолдук жаратып аткан бир интернет деген, телефон деген маселе башталды. Интернет булактардын баары ачык. Алар бардык кереги бар, кереги жок нерсенин баарына, чоңдор киргендин баарына кирет, саясатына да кирет, башкасына да кирет, ачык болуп атат да. Ушул жагынан маалыматтык, алардын бир интернет аркылуу маалымат алуу жагын чектөө боюнча бир санариптик азыр жаңылануу болуп атпайбы? Кантип ушуларды бир телефондорунан чектөө кирсек? Мен оюмду туура түшүндүрө алдымбы? Түшүнүктүү болду. Биринчи суроо боюнча дагы кошумчалай кетейин. Билим берүү министрлиги менен жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен баягы тыгыз иш алып барабыз да, негизи ишмердүүлүгүбүздө. Анан азыркы күнгө чейин 18500дөн ашык ар кандай баягы жаш өспүрүмдөрдү тартуу менен иш-чаралар өткөрүлдү. Булар семинарлар, окуулар, тегерек стулдор, анан спорттук оюн зоокдор, баягы конфликтте жүргөн балдар менен бирдикте баягы спорттук оюндарды өткөзүп, баягы футбол же болбосо волейбол, баскетбол деген сыяктуу баягы оюндарды ошол именно министерство, билим берүү министрлиги менен чогуу өткөздүк. Ал эми жана интернетти чектөө боюнча да, бул боюнча жанагы буга чейин сөз болуп аткан ведомстволор аралык биргелешкен буйруктун негизинде ата-энелер чогулуштары болгон учурда дагы бул жаатта биз тараптан дагы, билим берүү министрлиги тараптан дагы баягы жаш өспүрүмдөрдүн интернет колдонуусу боюнча ата-энелердин көзөмөлүн күчөтүү багытында айтылып келе жатат. Мындан тышкары быйылкы жылга 1200дөн ашык ар кандай аталыштагы иш-чараларды өткөздүк. Мунун ичинен интернет клубтарындагы текшерүү менен өткөздүк да. Бул интернет клубтарында ошо жаш өспүрүмдөрдүн түнү менен калып, ошол жерде ар кандай нерселерге кабылып калуусун алдын алуу максатында өткөзүп, буларды айрымдарын баягы түшүндүрүү, алдын алуу ишин жүргүзүп, ата-энелерин өткөзүп бердик. Айрымдарын болсо биздин Кыргыз Республикасынын ийиминин коомдук коопсуздук кызматынын алдын алуу борборуна жеткиздик. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Кыскача ата-энелерге, мугалимдерге кайрылууңуз болсо, кыска айтып кетиңиз. Эми бардык алдын алуу иштери, баланын тарбияланышы бул эң биринчи бул үй бүлөдөн башталат.
Ошондуктан баягы ата-энелерге кайрылуум, урматтуу ата-энелер, жаш өспүрүмдөрдүн өсүп өнүгүшүнө психологиялык жактан жабыркап калуусун алдын алуу максатында баягы жакшы жактары менен тарбиялооңуздар суранам демекчимин. Жакшы, рахмат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип өзүңүздөрдүн маанилүү оюңуздарды ортобузга салганыңыздарга чоң рахмат. Биз сиздер менен коштошобуз. Келерки күнөзөктөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.